Азыр милиция чакырам. Алиев эмнеге сынга кабылды. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамис Алиев мэриянын жанында заара ашатып жаткан аялды видеого тартып, милицияга салып берем деп коркуткан видеосун өчүрдү. Бирок видео ага чейин эле интернетте жайылып кеткендиктен Алиев жана коомдук даараткана боюнча талкуу токтой элек. Интернет колдонуучулардын көбү вице-мэрди тескерисинче сындап аялды коргоп жатышат. Мунун себеби дагы бар. Бишкек сыяктуу чоң шаарларда коомдук даараткана дээрлик жок. Болбосо калктын саны жыл сайын өсүп жатат. Өлкөгө келген туристтердин саны дагы көбөйүүдө. Өзүм дагы жумуш барысында Стамбул сыяктуу чоң шаарларга көп чыгам. Ал жакта мындай көрүнүштөрдү байкаган эмесмин. Чет мамлекеттен келген конокторума дагы шаар айлантып көрсөтүп жүргөндө даараткана таппай убара болгон учурларым дагы болгон. Медиакап Бишкек шаарынын тургундарына даараткана маселеси тууралуу суроо узатты. Аз без вообще эле жок даже. Көйгөй, конечно же. 71 жаштан. Ажатканы жок. Каяка отуруш керек. Отурсаң айтат да. Отурган. Штраф салат. А бизде простатит деген болот. Жаш өткөндөн кийин кармай калган. Адам болгондон кийин ар кандай учурлар кездешет. Өзүм деле андай учурларга калып койгом. Өзгөчө концерт же чоң мероприятиялар болгон учурларда аябай эле тоскоолдук болот. Кыйналышуучулар көп эле болуп кездешет. Көйгөй эмес, мен эртең менен чыгам жумуштан. Үйдөн. Ошо. Үйүбүз жакын бизекте эле. Анан үйгө барабыз. А так общественный жерлерге барганда чын эле көйгөй жаратат. Кире калчу удобный, таза жок. Моему парктын ичинде бар дейличи, анан калган жагын билбейт экен, бул сум жакта жок мисалы. Су условиялар болуш керек, тазалык болуш керек. Бул тараптан мен напротив, жамандык болбосун, бүт шаардын ичинде туалеттер жакшы иштесин деген маалыматта жүрөм. Ооба, Кыргызстанда ажатканалар жоктугу кээде чындап эле тоскоолдугун берет. Анткени андай, если общественный ажаткананы табыш үчүн биз деген атайын торговый центрлерге барышыбыз керек, атайын издешибиз керек. Андан кийин, конечно, иногда неудобство алып келет. Эркектер үчүн анчалык мындай оордук туудурбаса керек, бирок аял заты үчүн өтө эле кыйын болсо. Кафелерге барып сурайбыз, бизге уруксат берет. Мен баргым келгенде чаще всего торговый центрлерге барам. Уличныйга кирбейм. Сәл үчүн Ынтымак паркта бар, ал жаңы түзүлгөн парк үчүн. А бул Дружба паркта жок, кээ бир парктарда жок. Парктарды аралаган күндө деле ажаткана таппайсың. Мындай центрде остановканын жанында киши аябай көп. Элдин баары шоро саткан эжелерден сурайт. Каякта, биякта ажаткана депчи.